бир убак намаз окучу элем. 5 убакка өттүм. Аллага шүгүр. Аллахым жардам берди. Мага себепчи кылды окшойт да сиздичи. Мен деген алтын эле тоготпой бриллианттарды тагып жүргөн адам элем. Бир момент келди. Асманга чыгып туруп бирөө жерге мени таштай бергендей болду да. Кадимкидей ооруп калдым. Ооруп калгандан сондай сыгылганда даже жанымда эч ким калбайт экен. Даже күйөө деген измена кылат экен, тууган уруктар деген карыз болгондон вообще бар жоктон качып калышат экен. Билимиңизден мен сонун ийгиликтерге жеттим. Мен деген ойлогон эмесмин. Муну качан кутулуп, ушул баткактан мен сазгактан ким тартып чыгып кете алат? Мен эч ким тартып чыгып кетпейт окшойт. Мен ушул бойдон бирдеке болот окшойм деген менде ой бар экен да. Кызым менен силер мени как будто тартып алгандай болдуңар. Сабактарды ар бирин кылдаттык менен жасап, ар бирин конспектин азыр жылмаюп эмес, каткырып күлүп калдым. Ыраазычылык билдирем. 42 жашка чыксам дагы мен чоң аял болуп калдым деп мен көп нерсени билем деп ойлогон экенмин. Нет, мен көп нерсени наоборот билбейт экенмин. Мен ушул жерден үйрөндүм. И даже күйөөгө мамиленин көбүн билбейт экенмин. Менде дагы көп катачылыктар болгон экен. Азыр эми ошол катачылыктарды мен оңдоп, силердин ар бир сабагыңарды кунт кою менен угуп, өкүрүү бийлеган күндөрүм болду. Мен кадимкидей мурункудай шайыр күлүп калдым. Мен бактылуу апа болдум. Мен чоң кредиттерим жааттым. Жашоом жакшы болгон сайын өзүмдү карайт экенсиң, балдарыңды карайт экенсиң. Анан мен ушул жашоого башка эме токтокан болуп жаралдым. Жакшы, Алла ыраазы болсун. Сизге ушунчалык ыраазымын мен. Сизге дагы кандайдыр бир кызыгуу жараттыбы? Келерки бактылуу айым сиз болуңуз. Өмүр тарыхыңызды өзгөртүңүз. Шилтемеге кириңиз дагы номериңизди калтырып коюңуз.